Белгилүү болгондой, ведомстволор аралык жумушчу топ Southfield Management ENC компаниясынын акциялары боюнча иликтөөлөрүнүн жыйынтыгын чыгарды. Бүгүнкү күндө Атамекен фракциясы толугу менен ойлонулуп табылган Белизгейт боюнча суроолорго чекит койду. Бул тууралуу Атамекен партиясы маалымдайт. Атамекен фракциясынын 3 депутаты Белизгейтке эч кандай тиешеси жок экенин түшүнгөн соң мекемелер аралык жумушчу тобу бул аферанын уюштуруучуларын жоопко тартуунун ордуна мамлекеттик салык кызматына Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянованын туугандарынын 8 жаштагы кыздын 86дагы апасына чейин 2005 жылдын 1 январынан бери салык төлөгөндүгү боюнча маалымат сураган. Албетте, декларация бул ачык булак. Бирок мекемелер аралык жумушчу тобу өз ыйгарым укуктарынан аша чаап, салык боюнча 2012 жылдан бери эмес, 2005 жылдан берки маалыматты сурап жатат. Атамекен партиясы бул президент Атамбаевдин буга чейин партия жарыялаган президенттин жана анын үй бүлөсүнүн кирешеси тууралуу билдирүүгө болгон жеке реакциясы катары баалайт. Атамекен партиясы президенттин күмөндүү киреше булактарын ачыктаган соң, ал ачуусун эмнеден чыгарарын билбей жатат. Себеби анын декларациясы ачыкталган соң, ал өзү дүйнөгө жар салгандай өтө деле бай эместиги билинди. Ал эми 2011 жылы жубайынын эсебинде кайдан жайдан пайда болгон бир нече миллион доллардын кайдан келгенин өзүнүн элине түшүндүрүп бере албай жатат. Ал өзүнүн жинин Европага болгон сапарында да жашыра албай, аны көрө албай жаткандарды жыл аягына чейин жок кылаарын билдирди. Бул сөзү Атамекен партиясынын мүчөлөрүнө багытталганы баарына түшүнүктүү. Мындан сырткары күч органдары коркутууга чейин жеткени белгилүү болду. Партиянын офис кызматкерлери сааттап созулган суракка чакыртылып, партия лидерине каршы көрсөтмө алуу аракети жүрүп жатат. Мурдагы бийлик дагы ушундай жол менен иш кылганын, бирок Атамекен партиясын коркутуу же сындыруу мүмкүн эместигин билдиребиз. Атамекенди жок кылгысы келгендер өз тагдырын кейиштүү аяктаган, деп айтылат Атамекен партиясынын билдирүүсүндө.